Курулуш тармагындагы аткарылган иштер боюнча токтолуп кетсек, курулуш тармагында да Чоң Ала району боюнча быйыл өзгөчө бир жетишкендиктердин жылы болду десек болот. 2024 жылдын 12 айында жалпы 787 миллион сомдук инвестиция тартылып, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 82 миллион сомго көп, же болбосо 111%га көп жумуш аткарылды десек болот. Бул жакта өлгөчө белгилей кетчү нерсе, жергиликтүү бюджеттен, жеке жактардан, элдик салымдарынан, республикалык бюджеттен жана чет элдик инвестицияларды баса белгилеп айтып кетсек болот. Быйылкы 2024 жылы ачылган сот объектилеринин саны 32 болсо, быйылкы курулуп жаткан объектилердин саны 14. Бул жерден өзгөчө белгилей кетчү нерсе, быйыл 24 жылы биз 9 бала бакчанын ачылышына жетиштик, Кудай буйруса. Жана ошондой эле бир мектептин ачылышы болгон болсо, 2025 жылы дагы бир мектептин ачылышын күтүп атабыз. Ошондой эле республикалык бюджеттен дагы бир мектептин курулушун баштап алалы деп пландаштырып атабыз буюрса. Анан бул боюнча да иштерибиз токтобойт. Ушул бала бакчалардын курулушунда район боюнча 2 жаштан 6 жашка чейинки балдардын саны 2724 бала болгон болсо, бүгүнкү күндө бала бакчаларга тартылган балдардын саны 2228 түзүп, башкача айтканда 81,7% түзүп турат. Ал эми Чоң Ала районунун өнүктүрүү фонду боюнча 9 долбоор жактырылып аткарылган болсо, жогоруда айтып кеткендей, кошумча дагы бир тоок ферманын проектиси жактырылып ишке берүүнүн алдында туруп атат.